Жакында эле Илон Маск өзүнүн Twitterинен Константинополь 1453 деген жазуусу бар жана византиялык аскердин керебетте жатып, шаардын эшигин жаптымбы деп ойлонуп жаткан мемди сүрөттү жарыялады. Бул кыска убакыттын ичинде соц тармакта талкуу жаратып, интернеттеги түрк тилдүү сегменттин кыжырын кайнатты. Илон Маск бул посту менен 1453 жылкы Константинопольдун азыркы Стамбулдун багындырылышын кокустук катары баалаган. Анын ою боюнча бир аскер чептин эшигин жабыштı унутуп коюп, ал эшикте мусулмандар кирип алып, натыйжада Византия кулап, Константинополь мусулмандардын колуна өтүп кеткен имиш. Бул ойду көпчүлүк европалык тарыхчылар да карманышат. Чынында кандай болгон эле? Келиңиздер, анда кеп башынан болсун. Видеодагы маалыматтар Фатих Султан Мехмет аттуу китептен кыскача алынып даярдалды. Константинополь кандайча багындырылган жана аны ким багынткан? Фатих Стамбулдун багынтуучусу жана жүрөктөрдүн султаны. Фатих Султан Мехмет хан. Арабчасы Мухаммад аль-Фатих. Константинопольдун багынтуучусу, улуу колбашчы. Ал бир доорду экинчисине алмаштырган, бүтүндөй дүйнөлүк цивилизациянын тарыхтын өзгөрүүсүнө себеп болгон султан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде макталган инсан. Ал кандай инсан дейсизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай дейт: Стамбул сөзсүз фатх болот. Башкача айтканда багындырылат. Аны багындырган кол башчы кандай бактылуу. Ошол кол кошуун кандай бактылуу. Ооба, ошол бактылуу кол башчы дал ушул Фатих Султан Мехмет хан. Улуу сахабалардан Аюб аль-Ансарида дал ушул хадистеги бактылуулардан болоюн деп 80 жашка кирип калганына карабай, Мадинадан мусулман кошуунуна кошулуп, Константинопольду, башкача айтканда Стамбулду көздөй жолго чыгат. Жолдо ооруп калайын деп калганда, өзүн атыма байлап койгула дейт. Аны атына байлап коюшат. Ооба, Мадина менен Стамбулдун арасы 5000 километр. Азыркы күндө биз учак менен уктап, суу ичип, тамак жеп, барып да чарчап калган жолду Аюб аль-Ансари 80 жашында ат менен оорук жанабалда басып өтөт. Кошуун Стамбулга жеткен кезде улуу сахаба көз жумуп шейит болот. Андан кийин хадистеги бактылуу инсан болуу максатыда көптөгөн султандарды Константинопольдун дуалдарына чейин алып барды. Бирок эч кимисине ал дуалдарды ашып өтүү насип болбоду. Деги эле дүйнө жүзү боюнча жүздөгөн кол башчылар Константинопольду багындырууга аракет кылышкан. Бирок көздөгөн максаттарына жеткен эмес. Аюб аль-Ансари өлгөндөн кийин 8 кылымдан кийин жазмыштын акыйкаты ишке ашып, Фатих Султан Мехмет ханга насип болду бул бактылуулук. Стамбул алгачкы курчоодон алынгандан тартып 1453 жылга чейинки аралыкта канча мусулман аскер күрөшкөн болсо, анын ичинде Аюб аль-Ансарида баары ошол бактылуу кошуундун курамына кирет иншалла. 1432 жыл. Фатих төрөлгөн жыл. Бул жылы жер 4 жолу төшүм берип, дарактар мөмөсүнүн көптүгүнөн жерге ийилип, мал жандыктар эгиздеп төлдөгөн дешет. 6 жашында Амасиянын башчысы болгон, 12 жашка келгенде 40 жаштагы атасы Мурат тактан өз эрки менен баш тартып, ордуна Фатихти калтырган. Атасынын максаты батыраак Стамбулдун багындыруучусун тактыга отургузуу эле. Бирок кичинекей султан тажрыйбасыз эле. Сарайда чыр-чатак чыгып, вазирлер 12 жашар бала эмне кыла алмак эле деп кооптуна башташат. Башка жагынан венгерлер Султан Мурат 2 менен 10 жылдык кол салбоо келишимин бузуп, осмондордун бир аймагына бастырып кирип келишет. Атасы 2 Муратты чакырышканда тактыга келбей коет. Акыр аягы Фатих атасына кат жазат. Атаке, эгерде сен султан болсоң, душмандар биздин жерди тебелеп тепсеп жатканда, тезинен аскерлердин башына кел. Эгер жок, мен султан болсом, башчың катары, султанын катары сага буйрук берем. Кел, армиямдын башында тур. Баласынын бул катынан таасирленген 2 Мурат сарайга кайтат. Фатих болсо илимге сүңгүп кирип кетет. 1451 жылы атасы каза болгондон кийин 19 жаштагы Фатих 2 ирет султан болуу статусуна ээ болот. Фатих Султан 7 жашында эле Куранды жатка билген. 7 тилде, тагыраак айтканда осмон, араб, латын, байыркы грек, итальян, славян, перс, еврей тилдеринде эркин сүйлөп,
математика, геометрия, астрономия, археология, тарых, география, саясат жаатында да терең билимге ээ болгон. Бир күндү жылга айлантып, 10 жылда жасалчу иштерди 1 жылда жасады. Анткени аны улуу Константинополь шаары күтүп жаткан эле. Жаш султан Ая София мечитинде намаз окууну дегдеп, чыдамсыздык менен күтүп жүрдү. Ал убакытты текке кетирбей керектүү аскерий жана дипломатиялык даярдыктарды көрө баштайт. 1452 жылы чоң атасы Йылдырым Баязит тарабынан курулган Анадолу хисарынын маңдайына чеп курдурат. Учурда бул жер Румели хисары деп аталат. Дал ошол дөбөгө олтуруп, чептин проектисин чиет. Босфор кысыгынын эң тар жерине курулган бул чеп Кара деңиз тараптан Константинополь шаарына келчү ар кандай жардамга тоскоолдуктар жаратмак. Түрк архитектурасынын тарыхы боюнча адис француз Альберт Габриэль укмуш деп атаган Богас кесен чеби рекорддук мөөнөттө 3,5 айда курулуп бүткөн. Босфордун аркы өйүзүндөгү эски Анадолу чебине жаңы бөлүк кошулуп замбиректер менен жабдылганда куштар да жер ортолук деңизден Кара деңизге өтө алгыс болгон. Чептин аталышы Богас кесен кекиртекти кескен деген мааниге келген. Анын курулушуна баары жапатырмак киришкен. Падыша өзү, мамлекеттик жогорку макамдагы вазирлер, дин аалымдары, муну менен кошо 1000ден ашуун уста тартылып, жалпы 10 000дей адам Румели хисардын курулушуна катышкан. Геосаясий жактан Босфордун эки жагындагы чептерди биргеликте алып караганда Византияга өтө чоң коркунуч эле. Ошентип Константинополь блокадага алынды. Фатих султандын дагы бир чоң даярдыгы бул аскерий жаатта болгон. Янычарларды, башкача айтканда аскерлерди, деңиз флотун мыкты даярдыктан өткөздү. Мындан сырткары тарыхта базилика аты менен белгилүү болгон замбиректи ойлоп чыгышты. Бул оор техниканын узундугу 8 метрге жетип, 500 килограммдык ядролорду 1 километрден ашык узактыкка аткан. Бул ошол мезгилдеги эң эле алдыңкы куралдардан болчу. Кудум эле азыркы күндөгү байрактарлар сыяктуу. Кылымдар бою канчалаган чабуулдарга туруштук берип, кебелбей турган Константинопольдун феодесий дуалдары акырындык менен урай баштады. Алгачкы чабуул 1453 жылы 6 апрелде болгон. Осмондордун 80 000ден ашуун аскерине жана дүйнөнүн эң күчтүү деңиз флотуна каршы византиялыктар катуу каршылык көрсөтүп жатышты. Базиликанын огунан жабыркаган дуалдын тешиктерин шаар коргоочулары дароо жамап жатышты. Фатих султан Осмон кемелерин алтын мүйүзгө кандай жол менен алып келүүнү ойлоп айласы кетет. Анткени каршылаштарынын кемелерин өткөрбөө үчүн суунун астынан жоон чынжырлар тартылган эле. Чабуулдарды ошол аймактан жасоону пландап, Фатих султан кемелерди кургактыктан алып өтүүнү ойлойт. Өзүнүн гениалдуулугу жана тапкычтыгы менен бул оюн ишке ашырат. Натыйжада Осмон кемелери алтын мүйүздөн орун алган. Бул кезекте византиялыктар шаарын коргоо үчүн бул бөлүккө көбүрөөк аскерин жөнөтөт. Замбиректерден ашылгыс дуалдардын 3 жери тешилген эле. Ошолордун бирөөсүнөн Осман аскерлери шаарга кирип, жыйынтыгында дуалдагы мунаралардын биринде осмондуктардын байрагы желбирей баштайт. Роликтин башында Илон Масктын айткан ачык калган эшик легендасы дал ушул жерде орун алгандыгын айтып келишет тарыхчылар. Алардын айтуусу боюнча дал ошол күнү жеңиш күнү кокустан византиялыктар кичинекей Керке порта эшигин ачык калтырып, 50дөй осман аскери ошол эшиктен кирип шаарды ээлешкен. Чындыгында осмондор ачык калган эшик аркылуу эмес, керек болсо эр жүрөк аскерлердин айыгышсыз күрөшүнүн, миңдеген шейттердин өмүрүнүн, кол башчы Фатих султандын гениалдуу акылы, кыраакылыгы, анын колдонгон тактикасы, күнү-түнү уктабай түзгөн стратегиясы жана пландарынын, аалым олиялардын элдин дуасынын натыйжасында бул улуу жеңишке жетип олтурат. Константинополду багындыруу Фатих султан Мехмет сыяктуу өкүмдардын 21 жылдык даярдыгы жана 7 кылым бою кылынган дуалар менен ишке ашкан. Константинополду багындыруу Фатихтин жашоосундагы эң ири жеңиштерден болгон. Фатих аты дал ушул жеңишинен кийин берилип, багындыруучу деген мааниге келет. Бирок ал жалгыз эле Стамбулдун багындыруучусу эмес, ошол эле кезде жүрөктөрдүн да багынтуучусу катары белгилүү. Ал бул нерсеге кандай жетишти десеңиз, мунун сыры анын чоңоюп жетилген чөйрөсү жана алган татыктуу тарбиясында. Фатихтин апасы адилеттүүлүктүн, даанышмандыктын, боорукердиктин жана көргөчтүктүн үлгүсү болгон. Аты Хума хатун. Баласын курсагында көтөрүп жүргөн кезде эле
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү боюнча тарбия берип, daarатсыз баласын эч качан эмизген эмес. Учур келгенде мээримин жашырып, керек учурда авторитетин жана жумшактыгын тең салмактай билген. Көбүнчө энелер ашыкча мээрим төккөндө балдар муну колдонуп, өзүмчүл болуп эркелеп кеткенин күнүмдүк жашообузда көрүп эле жүрөбүз. Фатихтин апасы болсо бул тең салмактуулукту өтө мыкты кармай билген. Натыйжада ал ханзаданын баш калкулоочусу да, жол көрсөткүчү да, жада калса корккон адамы да болгонго жетишти. Атасы 2 Мурат. Адилеттүүлүк менен падышалык кылган султан. Ал карамагындагы улуттарга такыба, кайрымдуу, адилеттүү жана күчтүү өкүмдардын өрнөгүн көрсөтө алган. Султан Мурат уулун кичинекейинен эле сөзгө аралашпоо шарты менен илимий чогулуштарга алып барып жүрдү. Мүмкүнчүлүк жаралып калганда кадимки аталардай болуп ойноп, уулу менен чогуу убакыт өткөргөн. Мечит, медресе жана күмбөздөргө уулун ээрчитип барып, Фатихти дин аалымдары менен тааныштырган. Аскери жактан такшалып, көзү кансын деп кичинекей уулун кээ бир согуштарга да алып барган. Баласы жаңы туулган кезде эле Хажы Байрам деген аалым менен сүйлөшүп, баласы 10 жашка толгондо эң кыйын шакиртин мугалим катары жөнөтөсүң деп убадасын алат. Фатих Султан Мехметти эң билимдүү, ар тараптан жетилген султан катары эсептешет тарыхчылар. Молдо Гурани анын руханий насаатчысы жана устаты болгон. Фатих бала кезинде аябай шок эле. Сабак окубай жалкоолонгон кезде атасы 2 Мурат Гураниге шахзаданы чыбык менен кокус кылып туруңуз деп айтат. Орто кулумдарда Европада шахзадалар катачылык кылса, анын ордуна атайын даярдалган шапалак бала деп аталган балдар сабалчу. Себеби европалыктар шахзадаларын катасыз деп эсептечү. Фатихтин жашоосундагы эң таасирдүү болгон дагы бир устаты Ак Шамсуддин эле. Стамбулдун руханий багынтуучусу деген наамга татыган Ак Шамсуддин Фатихтин мотиватор, архитектор устаты болгон. Бул аксакалга урматым чексиз. Анын жанында толкунданып колдорум титирейт. Башка шейхтердин болсо менин жанымда колдору титирейт дейт эле. Ал тууралуу Фатих. Константинополду багынткандан кийинки алгачкы сөзүндө бул шаарды багынткандыгы үчүн эмес, Ак Шамсуддиндей устат менен бир доордо жашагандыгы үчүн бактылуу болгонун айтат. Себеби үмүт үзүлгөн мезгилдерде устатынын кабатыр болбо, Константинополду аласың деген сөзү дайыма күч берип турчу. 7 кылым мурунку Аюп Алансаринин мүрзөсү белгисиз болуп кеткен эле. Ак Шамсуддин Сахаванын мүрзөсүнүн ордун Константинополь дуалдарынын түбүндө экендигин өзүнүн олуялыгы менен таап көрсөтөт. Кээ бирлери ага каршы чыгып, "Сен аны кайдан билип алдың?" дешкенде, "Ошол жерден нур чыгып турат. Мен аны көрүп турам, казгыла" дейт. Казышканда чын эле Аюп Алансаринин аты жазылган таш чыгат. Бул табылга Фатих Султан ханга демине дем, күчүнө күч берип, жеңишке болгон ишенимин ого бетер арттырды. Негизи эле Аюп Алансаринин мүрзөсүнө осмондор келгенге чейин көп келип дуа кылчу экен. Атүгүл кээде христиандар да келип ушул улуу инсандын урматына деп жараткандан жардам сурашканда тилегени ишке ашчу экен. Учурда Аюп Алансаринин мүрзөсү Стамбулда зыярат жери болуп саналат. Барып алсаңыздар сөзсүз тийип өтүңүздөр. Биз теманы улайлы. Византия түзүлгөндөн 1125 жылдан кийин тарыхка көмүлдү. Хадистеги сүйүнчү ишке ашты. Жалпы осмондуктар тарабынан 29 жолу курчоого алынган. Шейшемби күнү шаар алынып, жума күнү Ая София чиркөөсүндө жума намаз окулат. Ооба, күтүштүн кереги жок эле. Жашоодо колдон келип турган маанилүү иштерди бат аткаруу керек деген сабакты айтып турган сайт бул окуя. 1935 жыл. Мустафа Кемал Ая София мечитин жаап, музейге айландырат. Анын максаты бүтүндөй Европага, христиан ааламына жагынуу жана алардан материалдык колдоо алуу эле. Натыйжада 86 жыл мечит музей болуп турду. 2020 жылы 10 июль күнү кайрадан мечит болуп, ибадат үчүн ачылды. Бирок бул окуя бүтүндөй Европаны дүрбөлөңгө салды. Алар Ая София музей бойдон калсын деген сунуштарын айтты. Бирок баары бир мечит болуп учурда кызматын өтөөдө. Ая Софиянын ачылышы бул бир мечиттин ишке киргени сыяктуу окуя эмес. Бул өтө чоң маанини камтыган окуя. Келечекте албетте бул темага да кайрылабыз иншалла. Стамбул мусулмандардын колуна өткөн мезгилдерде ислам дүйнөсү акырындан алсыздап баштаган эле. Илимий өнүгүү да алсыраган эле.
үстөмдүк Европага, башкача айтканда христиандарга өтө тургандай болуп калган эле. Мунун алдын алуу үчүн бирөөнүн руханий секирик жасоосу керек эле албетте. Бул аракет жасалбаса, адегенде технология, билим боюнча Европага көз каранды болуп калмак мусулмандар. Натыйжада Европанын технологиясы менен биргеликте анын маданиятын жана аны түзгөн факторлорду да кабыл алуу зарыл болуп калмак. Жок эле дегенде убакыттын өтүшү менен бул факторлор сиңишип, орноп калуу коркунучу бар болчу. Руханий секирик жасай турган бирөө болуу чечимин Фатих Султан кабыл алып, ушул багытта акырындык менен аракет кылып жатты. Фатих мамлекеттердин жерлерин кеңейтүү, башка элдерди өзүнө каратуу бекемдикти камсыздабашын сезген. Дөөлөттүн өмүрү узак болушу үчүн билимге таянуу керектигин, руханий жактан такшалуу зарыл экендигин түшүнгөн. Стамбулду билимдин борборуна айлантуу үчүн колдон келген аракетин жасады. Китептер которулуп, маданият, билим берүү тармагында реформалар жасала баштады. Илимпоздор үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Аалым, акын жана өнөрпоздорду ар дайым коргоп, колдоп турган. Султан сарайы дүйнөнүн төрт бурчунан келген илимпоз, өнөрпоздордун ээн эркин кирип чыгып, жеп ичип иштей турган борборуна айланган. Эч кимди динге, расага, ишенимге бөлбөстөн өзүнүн устаттары сыяктуу сыйлаган. Мындай мамилеси менен ал илим жана цивилизация эч бир мамлекет же башкаруучуга көз карандысыз экендигин жана да алар жалпы элге тиешелүү экендигин далилдеп көрсөткөн. Өзү курдурган Сани Семан университети дүйнөлүк жана диний илимдерди окуткан. Бул жерге өзү да сынак тапшырып, араң кабыл алынат. Мындан тышкары көптөгөн жерлерге илим борборлорун ачып, Стамбулду дүйнөнүн университетине айлантты. Фатих башка баш ийген элдерге өтө адилеттүү болгон. Муну менен ал шаарларды эле эмес, жүрөктөрдү да багынткан башкаруучу эле. Стамбул каратылган соң христиандардын өз динин, каада салтын карманууга уруксат берген. Ошол эле кезде алардын укугу да кадимки мусулмандардыкындай эле толук кандуу корголушуна кепилдик берген. Бул чечимдер христиандардын жүрөгүн багындырган эле. Мусулмандардын адилеттүүлүгүн көрүп, көп христиандар ислам динин кабыл алышкан. Деги эле Стамбул каратылганга чейин эле христиандар өз мекенинен адилетсиздик көргөн учурда Осмондордун бооруна качып кирип, ошол жактан адилеттүүлүк табышкан. Осмондор алардын укуктарын толук кандуу коргоп бере алган. Кас душманы Константин 11-нин дагы сөөгүндө императорго татыктуу таризде өздөрүнүн диний ишеними менен жерге берилүүсүн буйруйт. Керек болсо ошого кеткен чыгымдардын баарын өз казынасынан төлөп берет. АЭСир жаңы түзүлгөндө намазга, жоолукка, илим алууга болгон тыюу салууларга назар салсак, кимдин ким экендиги түшүнүктүү болот. Фатихдеги бул улуу өзгөчөлүктөр албетте Курандан жана сүннөттөн келип чыккан бир касиет. Бир күнү мечитке иштетиле турган мрамор колонналарды грек архитектору Испеланти кесип койгондугу үчүн анын колдорун Фатих кестирип салган. Испеланти Стамбулдун казысына арызданат. Казы Фатихти, тагыраак айтканда Осмон дөөлөтүнүн султанын, шефин сотко чакырат. Фатих келип, төмөн жактагы төшөккө отурат. Ошондо казы: "Доогер менен бетме бет келесиң, тур ордуңдан" дейт. Эки тарапты уккан соң казы чечим чыгарат. Чечим ушул: султандын да колу кесилиши керек. Султан өкүмгө каршы чыга албай башын ийип туруп берет. Элестетип көрүңүз. Албетте биз бул замандын инсандары муну элестете да албайбыз. Себеби азыркы доор руханият бөтөндөшкөн бир заман. Бул дүйнөнү айыл деп эсептесек, руханият бул айылга келген чоочун киши сыяктуу. Баары таңыркап тиктешет. Тарыхта кээ бир нерселер бар. Биздин аң сезимибиз, жан дүйнөбүз, акылыбыз кабыл кыла албайт. Себеби биз ашказан менен, чөнтөк менен, нафсибиз менен, рахат жыргалчылыгыбыз менен ойлонуп калдык. Испеланти бул абалга таң калып ыйлап жиберет. "Доо арызымдан баш тарттым, өмүр бою элдин каргышында калгым келбейт" дейт. Өкүм материалдык компенсацияга алмаштырылат. Баары бөлмөдөн чыгып кеткенде: "Мына Хызыр Челеби, эгер сен бул султан эле деп шариятка каршы туура эмес өкүм чыгарганыңда, бул кылыч менен башыңды кесип салмакмын" деп айтат Фатих Султан казыга. Өз кезинде казы да олтурган жаздыгынын астынан темир тутканы көрсөтүп: "Эгер сен дагы султандыгыңа таянып чыккан өкүмгө моюн сунбаганыңда, ушул сойыл менен башыңды талкаламакмын" дейт коркпой эле. Анткени ал мыйзам алдында баары бирдей экенин, эч кимге карата адилетсиздик болбош керектигин жакшы билген. Адилеттүүлүк жана мыйзамдуулукту бекемдеп,
Бул принциптер султан болобу, карапайым дыйкан болобу, баарына тең болгон. 15-кылымдарда эле адамдын негизги укук жана эркиндиктери менен эсептешкен султандар адилеттүүлүгүнөн тайбагандыгы үчүн да Осмондор түптөгү мамлекет чоң империяга айланып, 600 жыл бою дүйнөнү дүңгүрөткөндүр. Биз ошол даңазалуу мусулман баатырларын жакшы тааныбай, азыркы тил менен айтканда демократияны батыштан үйрөндүк дейбиз. Көрсө ошол кездеги Европада адам укуктары сакталбай, адамдарды рассага, улутка, диний ишенимге, статуска карап бөлүп, кысым көрсөтүп келишкен. Мына, кече жакында эле 60-70 жылдары АКШда да кара түстөгү адамдарга карата ыплас кара деп кемсинтип жүрүшкөн. Европада да, АКШда да кара денелүү балдарды зоопаркка камап, жыркычтар менен кошо бирге кармап, аны элге көрсөтмө катары пайдалангандарды тарых эч качан унутпайт. Фатих христиан азчылыктарына ар бир мечиттин жанына чиркөө курсаңар болот деп жатат. Чынында таң калыштуу. Биздин учурдагы акыл калчу муну кабыл алышы кыйын, жогоруда айткандай. Натыйжада Фатих жаңы жерлерди багындырып, империясынын аянтын 2.214.000 чарчы километрге чейин кеңейтти. Жалпы жонунан чоң кичине болуп 17 мамлекетти багындырган, анын 12си христиан, 2-өсү империя, 4-өө падышалык, 6-өө князьдык, 5-өө герцогдук болгон. Бул эсепке багындырылган аралдар, шаарлар, кысыктар жана башка аймактар кирген эмес. Өлкөлөрдү жеңип, бирок толук үстөмдүк кыла албаган өлкөлөр да бул эсепке кошулган эмес. Жыйынтыктап айтканда, бүтүндөй Балкан жарым аралын Осман империясынын карамагына алып, Кара деңизди Түрк көлүнө айлантып, кысыктардын үстөмдүгүн орнотуп, дүйнөлүк сооданын басымдуу бөлүгүн өз көзөмөлүнө алган. Керек болсо Фатих Султан Мехмет чыгыш жортуулуна карай бет алганда, Жумшак султандын пакталуу төшөгүндө эмес, чатырда акыркы демин берген. Аны жок кылуу, ошону менен Стамбул үчүн өч алуу көптөгөн европалык башкаруучулардын оюнда болгон. Мисалга, Венеция республикасы 14 жолу кол салуу уюштурган. Бирок ишке ашыра алган эмес. Элимпос Бабингердин айтымында акыркы аракети 1481 жылы 3 майда ишке ашып, султан жөөт дарыгер тарабынан ууландырылган. Дагы бир вариант боюнча подагра оорусунан каза болгондугу айтылат. Азыркы күндө деле кимге көп чабуул болсо, мейли ал чабуул курал-жарак менен болсун, мейли массалык маалымат каражаттар менен болсун, кимге көп кол салуу болсо, ошол адам же адамдар акыйкат үчүн күрөшүп коомду жарыктыкка алып чыкканга аракеттенип жаткандар деп билсек болот. Фатихтин 5, айрым булактарда 8 аялы болгон деп берилет. Анын Гевхер султанаттуу бир кызы жана уулдары Баязид экинчи, Шахзада Мустафа, Жем султан болгон. Муну менен бирге аты белгисиз 2 кызы жана Коркут аттуу дагы бир уулу тууралуу айтылып келет. Атасынын өлүмүнөн кийин тактыны Баязид деген уулу ээлеген. Баязид бул Султан Сулаймандын чоң атасы, Яуз Султан Селим хандын атасы. Фатих өзүнүн артында көп улуттуу, ынтымактуу, калкы үлгүлүү, тартиби күчтүү, армиясы бекем, мыйзамдары менен дагы да өнүгүүгө бет алган империяны калтырды. Ал болгону 49 жашта эле. Анын тактыга отурганына 30 жыл, 2 ай 14 күн болгон. Фатих бул убакыт аралыгында мамлекетин чокуга алып чыкты. Тынымсыз аракеттер менен аны бийиктикте кармап турду. Эч кандай күмөнсүз дагы бир аз жашаса, дүйнөлүк географиянын жана тарыхынын багытын өзгөртмөк. Ал өтө күчтүү акын болгон. Тарыхчылардын айтымында, эгер ал Стамбулду багындырбаганда, акынчылыгы менен да учурда жүрөктөрдө жашамак. Ошончолук кан кечип согуштарда жүргөн адамдын ушундай назик ырларды жаза алуусу бул өзүнчө руханий илхамдын өзгөчөлүгү болсо керек. Анын атактуу кереги жок аттуу ырынын кээ бир китаптарын кыргызчага оодарганга аракет кылып көрдүк. Мен Султан Фатихмин, алдындамын Стамбулдун. Күл кылам бул шаарды жүзүңдөгү бир жылмаюу үчүн. Кереги жок султандыктын да, Стамбулдун да нур жүзүңдү жылмайтпаган. Мен бир карып Юнусмун, ыйларымда, ырларымда бир сага гана арналган. Кереги жок калемдин да, кагаздын да сенден башкага арбалган. Сенсиң менин жол башчым, а мен сенин үммөтүң. Кереги жок сенден башка жол башчы, сенден башка сүйүктүү. Өтө билимдүү, такыба, атүгүл олуя, интеллигент, лингвист, инженер болгон Фатих 1481 жылы
бул аалам менен кош айтышат. Азыркы күндө сен да фатих боло аласың. Фатих жаңы шаарларды багынткандай жаңы илим билимди, жаңы ачылышты, жаңы достукту, ынтымакты, мээнеткечтикти багынта алабыз. Колубуздан келет. Фатих 1000 жылдык чиркөөнү мечит кылгандай эле биз да шек күмөнгө, күнөөлөргө, жалкоолукка, нацистикке, бөлүнүп жарылууга, аралашып бараткан рухубузду эмгекчилдикке, такыбалыкка, билимге, биримдикке, сүйүүгө айланталабыз. Фатих христиандарга кылган адилеттүүлүктү, сылык мамилени биз кошуналарга, башка мусулман боордошторго, атүгүл өлкөбүздүн башка региондоруна кылууга муктажбыз. Албетте кылабыз. Фатих элинин жүрөгүн багынткандай, биз да башкадан ата-энебиздин, балдарыбыздын, аялыбыздын же күйөөбүздүн, тууган уруктун жүрөктөрүн багынталабыз. Булардын баарына күчүбүз жетет. Бир аз аракет, бир аз мээнет кетет. Болгону бир аз иркек болушубуз керек. Орто кылымдардагы акылдарга кылынган инвестицияга азыркы күндө биз да муктажбыз. Атүгүл андан да көбүрөөк. Эч шек күмөнгө түшпөйлү, үмүтсүз болбойлу. Келечек биздики, тарых кайталанат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сахабалары бир күн минтип сурайт. Алгач кайсы Рим фатых болот? Ал саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берет. Алгач Константинополь багынат. Андан кийин Рим фатых болот, багындырылат деп жооп берет. Биринчи фатыхка, багындырууга Фатих Султан Мехмет хан себепчи болду. Экинчи фатыхка ким себепчи болот? Балким сен.